кутман кеч, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин түз эфирибиз байлыктын баюунун 7 сыры, 7 секрети туурасында айтып берем. Куш келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн байлык жөнүндө болмокчу, акча жөнүндө болмокчу тема. Мен сториске сиздерден суроо жөнөткөнүмдө көпчүлүк адамдар ушу акча жөнүндө теманы каалашкан. Мына ошондуктан мен бүгүнкү эфирди даярдадым. Бул кантип байыш керек, баюунун 7 сыры туурасында. Негизи караңыздар, бизде кандай түшүнүк калыптанган. Биз адамдын байлыгын анын иштеген жерине, анын жашаган үйүнө, же минген машинасына, кийген кийимине карата билебиз. Канча мүлкү бар болсо, значит ал ошончолук бай деп тааныйбыз. Бирок чыныгы байлык анын ошол алган үйүнүн деңгээли да, канчалык чоң үй, канчалык баалуулуктагы үй, анын машинасынын баалуулугу, анын кийген кийиминин баалуулугу, бунун баардыгы анын билиминин үстүнө курулган байлыктар. То есть анын билими, ошол байлык жөнүндөгү билген билими, анын топурагы. Ал эми бул өсүп чыккан нерселер, биз көрүп аткан нерселер, ал бул просто түшүм. Значит, байлык деген нерсе бул мисалы да кантип үй алды экен, кантип машина алды экен, кредитке алдыбы? Биз ушинтип сурайбыз негизи, кантип алды үйдү, каяктан алды үйдү, ким берди үйдү. Хорошо, бул результат. Но бирок анын билими, ошол байлыкка алып келген, ошол ийгиликке алып келген анын билими жөнүндө сурабайбыз да. Мисалы, кээ бир мисалы бай адамдардын карасаңыздар, анын үйүн тартып алсаң деле, анын машинасын тартып алсаң деле, ошол көзгө көрүнгөн байлыгын кийимин тартып алсаң деле, ал кайра белгилүү бир убакыттар өткөн соң кайра эле мурунку абалына келе алат ал. Кайра эле мурдагы ошол машинасынан дагы жакшыраак машина, жакшыраак үйдү ала алат, жана мурда да мыкты болуп бизнесин кура алат, бизнесин тартып койсоң деле. Эмне үчүн? Себеби анда эч ким тарта албай турган билими бар. Кантип байыштын жолун билет, кантип акчаны көбөйтүштүн жолун билет. Мына ошол билим бул эң чоң байлык. Эми ошол билими жок адамга, акча жөнүндө билими жок адамга бүгүн лотереядан миллион утуп алса дагы, миллион сом же миллион доллар утуп алса дагы, ошол эле белгилүү убакыт өткөн соң ал кайра эле мурдагы сынык тепшиси менен отуруп калат. Себеби дегенде анда бул акчаны кармоо, акчаны сактоо, акчаны көбөйтүү деген билим жок. Мына ошондуктан биз элементарно колумдагы телефонду, Инстаграмга чыгуунун өзүнүн жолу бар, инструкциясы бар. Телефонду иштетүүнүн дагы жолу бар. Кээ бир адамдар, мисалы биздин ата-энелерибизге караганда кайрадан азыркы жаштар, кичинекей балдар телефонду жакшыраак билишет, функцияларын кантип иштетишти да. Кээ бир ата-эне даже WhatsApp'ты колдонушту билбейт. Эмне үчүн? Просто ошого жетишерлик билим жок. Мындайча айтканда, элементардуу жөнөкөй нерселерге дагы бизге билгиштик керек, билим керек. Ал эми акча бул жөнөкөй нерсе эмес, бул кичинекей нерсе эмес. Акча бул чоң нерсе, да. Акча бул дүйнөдөгү бүт адамдын кыймылын полный түзөт. Мына сени биздин денебизден башка үстүбүздө турган нерсенин баардыгы акча, кийимиң акча, да, билимиң акча, жашаган үйүң акча, баскан турганың баары акча. Бул дүйнөдө бардык нерсе акча менен ченелип турат. Значит, бул акча чоң нерсе. Ошон үчүн адамдар акчаны каалашат. Негизи биз акчаны эмес, кагазды, биз акчага келе турган, акча бизге алып келип бере ала турган баалуулукту каалайбыз, туурабы? Чынында ошондой. Бирок ошол акчага басым жасайбыз дагы көпчүлүгүбүздүн, кээ бир адамдардын катасы, алар акча ошол кагаз менде болуш керек деп, кагазды сактап, кагазды кармап, ошол кагазга фокус жасашат. Ошол менин байлыгым дегенде, акча турса, сен маанайың жакшы, ошол кагаз жок болуп кетсе, сенин маанайың жакшы эмес. Бирок ал кагаз, акча сага кандайдыр бир сенин каалоолоруңду, сенин баалуулуктарыңды алып келип берет ал. Туурабы? Мына ошол туурасында биз азыр мен сиздерге азыр бөлүшөмүн. Мындайча айтканда, ал кандай билим?
вот ошол акчаны кармай алган, көбөйтө алган, ал адамдын жөн эле баскан турган акча да. Эмне үчүн акчалар да кармалат, келе берет, а кээ бир акчада кармап калайын десе да кармалбайт, суудай кете берет да. Мына ошонун мен сиздерге 7 сырын айтып берейин. Бул өтө важный сыр, секрет. Сиздер жазып конспект кыла алсаңыздар жакшы болот. Жана бир гана жазып конспект кылып дептерде калтырып койбостон, каалайт элем ушуну сиздер адат кылып колдонуңуздар. Мен мына жерге кичинекей үй сыяктуу кылып жазып атайын көрсөтүп атканымдын себеби, биринчи знания дедим, азыр айттым, билим керек деп, ар бир нерсенин билгичтиги керек, элементарный үй жыйноонун деле, тамак бышыруунун деле туура билими керек. Билбей эле көрүп жасай берсең, даамсыз болуп калышы мүмкүн, үйдү чала жыйнап коюшуң мүмкүн. Ал эми акча бул чоң знанияны, чоң билимди талап кылган нерсе. Ошон үчүн бизге биринчиден билгичтик керек, билим. Андан кийин мен сиздерге айтып атам, жазып алыңыздар. Азыр мен сиздерге айта турган ошо 7 сырды бул угуп коюп эле дептерге жазып кое турган нерсе эмес, буну адат кылып аткарышыңыздар керек. То есть психологияда кантип айтылат? Психологияда адат 21 күн тынымсыз кайталанган нерсе адатка айланат деп айтат. Кээ бир адамга мүмкүн 1 ай, кээ бир адамга мүмкүн тынымсыз 2 ай кайталаш керек, чтобы ошол нерсе адатка айланыш үчүн. Но главный ошол жакшы адат бул тагдыр. Постоянный болсо, ошо сиз жакшы адатты постоянно аткара берсең, то есть бул адат биздин тагдырыбызга айланат. Пейлиңе жараша дейт, бардык нерсе биздин адаттарыбызга жараша болот. Ошон үчүн мен сиздерге айта турган азыр адаттар эң жакшы адаттар. Ошон үчүн өзүңүздөргө дисциплина сактап, ушул нерсени күн сайын аткарыңыздар. Анда эмесе кеттик. Биринчи нерсе бул өтө маанилүү. Бул нерсени бизде көбүнчө биздин менталитетте туура эмес сактайбыз. Ошон үчүн көпчүлүк мисалы биз иштесек деле, да, акчаны чогултсак деле, ушунча чогултуп койгон акчаны бир күн эле лап этип бир башка нерсеге кетип калат, же болбосо жок болуп калат, да. Акчаны кармай албайсың, же акчаң көбөйбөйт, же өнбөйт. Хотя аракет кылып атасың, 2-3 иште иштеп атасың, хотя чогултуп аракет эле кылып атасың, өзүңөн көп нерсени тыйып атасың, өзүң каалаган кийимди кийбейсиң, даже машина алып минбейсиң. Чогултуп атасың, бирок ошол нерсе барыр көбөйбөй атат. Биз бул жагынан бир аракетти кыласың дагы, экинчи жагынан сен башка адаттын тескерисинче акчаны слив кылып таштайт, кадимкидей төгүп салат. Ошол кайсыл адат? Бул деген нерсе, бул биз көбүнчө кыргыздарда черный күндөргө чогултуп коет. Көбүнчө карасак биздин апалар өлүм тирөгүнө деп жакында уже 50дөн ашканда уже чогултуп баштагандар бар, уже байкап көрүп эле жүрөбүз. Мындайча айтканда, мына карасак, аялдар арасында черный касса деп, кээ бир эркектердин деле арасында бар, черный касса деп калышат. Негизи ошол черный касса деген каяктан келген сөз? Аны эмне золотая касса десек, белая касса десек болбойбу? Болот, албетте болот. Просто бул черный касса деп адатка айланып калган. То есть биз көбүнчө черный күндөргө деп дагы чогулта беребиз. То есть эртең бир нерсе болуп кетсе, кереги тиет, бир үйүңдө бир палекет болуп кетсе, кереги тиет дегенсип черный нерселерге эч качан акчаны чогултпаш керек. То есть мен эмнени айтып атам? Психология бул дүйнө энергиядан турат. Энергия деген нерсени мен түшүнбөйм, энергия эмне экен, мына мен деп адамдар айтат, энергияны сен түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүң, закон ага кызыктырбайт. Жашоонун закону сенин түшүнүүңө кызыктырбайт. Мисалы Wi-Fi, азыр мисалы мен туташтырып аткан Wi-Fi, мен ал Wi-Fi'ды көрүп атамбы, көрбөй атамбы, Wi-Fi'га баары бир, Wi-Fi иштеп атат. Көрдүкпү? Мына ошол сыяктуу жашоодо сен жашоонун мыйзамын көрөсүңбү, көрбөйсүңбү, түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, билесиңби, билбейсиңби, жашоо ага кызыгып отурбайт. Керекпи сага сен билип ал дагы ошо жашоо мыйзамды, жашоонун мыйзамын сакташың керек. Мына ошон үчүн бул жерде бул мисалы биз черный күндөргө деп, мына жашоо энергия деп атабыз. Энергия эмне? Бул сөз энергия, биздин ойлорубуз, сезимдерибиз бул энергия.
качан биз мисалы мен черный күндөргө деп черный касса деп алып атап ошол нерсени атап атканымдан кийин менин значит ошол аталган нерсе по закону жашоонун мыйзамы боюнча ошондой нерсеге кетиш керек. Значит бир черный нерсеге кетет. Бир нерсең бузулат, коротосуң, ооруйт, кырсык болот, бир нерсе болот, кетет. Негизи адамдар вот ошол эмнеге деп атап аткан болсо, ошол акчаны ал ошого кетиш керек. Закон ошондой, аны ошол нерсеге жумшаш керек. Ошондуктан акчаны туура ниет менен, ниетиңе жараша дейби, туура ниет менен чогулткала. Кубанычтуу күндөр үчүн, тойлорубуз үчүн, же болбосо улуулар болсо неберелерим келечеги үчүн, белек үчүн, неберемди ушу чет өлкөдө окутуш үчүн, же болбосо өзүңдүн үй алышыбыз үчүн, машина алышыбыз үчүн, эс алуубуз үчүн, саякатыбыз үчүн дегендей бир жакшы аталыш менен, жакшы максат менен чогулуш керек. Эч качан карысызбы, жашсызбы черный күндөргө, өлүмгө деп чогултпаңыздар. Себеби сиздин ошол ниет кылган, күткөн нерсеңиз келет. Мисалы, биздин эмоциябыз, ошол ниетибиз бул эмоция. Бизге кандайдыр бир эмоция берет да. Черный күндөргө деп атканыңызда сиз кубанбайсыз ага. Туурабы? Ал сизди кубандырбайт эч качан. Бул эмоция, бул топурак. Ал эми акча, ал урук. Сиз ошол кубанбаган нерсеңизге акчаңызды эгип атасыз. Анан эмне эгип берет? Эмнени ал тикенек эксең же тикенек эксең ал бананды өстүрүп бербейт да, туурабы? Эң немеси жашоонун мыйзамы ушундай. Сиз эмнеге акчаңызды ниет кылып чогултуп атсаңыз, мына ошону сиз баары аласыз деген нерсе. Ошон үчүн эч качан бир жаман нерсеге, коркунучка же сизге коркунуч алып келе турган же бир ушундай бир жакшы кубаныч алып келбей турган нерселерге чогултпагыла. Эгерде азыр чогултуп аткан болсоңор, сразу ниетиңиздерди, максатыңыздарды алмаштырыш керек. Экинчи эреже, дагы бул дагы өтө важный эреже. Бул акчаңды тамак ашың үчүн аябаш керек. То есть тамак ашың үчүн аябаш керек деген нерсе, бул деген нерсе, значит мен тамак ашка чатышым керекпи? Значит мен тамак аш үчүн эсепсиз тамак аш алып келип же бирөөлөргө да ушинтип төлөп, бирөөлөрүн да ушинтип тамак ашты кеңири жешим керекпи деген нерсе эмес. То есть тамакты и так жеп атабыз, тамакты жейсиң, бирок ошол жерде биз кээде экономдойбуз тамакка. Бул деген нерсе арзан, кымбатыраак, мисалы оливка майы кымбатыраак, бирок ден соолукка аябай пайдалуу деп айтылат. Оливка майы кымбатыраак болгон үчүн биз семечка майы, мисалы, даже пахта эмес, даже семечка майы алышыбыз мүмкүн. Анткени бул арзаныраак деп, мына ушундай жерде айтып атам мен. Же болбосо, мисалы, жанагы только конокторго кое турган нерселер, кургатылган мисалы жемиштер, кургатылган жемиштер мисалы жаңга канчалык деңгээлде сиздин үйүңүздө постоянно турат. Бул менин витамини болсо, аны же конокторго эле коесузбу деген сыяктуу айтып атам. Мына ошондой нерселер постоянно вот ден соолугуңа пайдалуу нерселер. Кечке сахар жегендин ордуна ширин ден соолукка эгерде бизге зыян болгон болсо, анын ордуна фруктты алмаштырыш керек. Фруктунун түрлөрү азыр ушундай соонун мезгилде жашап атабыз. Ушу жерде Кыргызстанда туруп эле Вьетнамдын фруктыларын жей алабыз, Китайдын фруктыларын жей алабыз. Сонун фруктыларды жей алабыз, бизге келип атат. Мына ошондой сен ден соолугуңа пайдалуу, мисалы манго аябай пайдалуу деп айтылат. Манганы жок дегенде сен жумасына бир жолу, эки жолу үй бүлөңө алып кел, өзүң же витаминдүү тамактарды. Мына ошондой нерсени сен өзүңдүн ден соолугуңа аябай тазасын жесең, ден соолугуң үчүн кам көргөн болосуң бул. То есть сен экономдоо тамакка деп атам. Арзанын аласың, бирок ошол арзанда чогулткан акчаларың, мисалы дейлике, майдан арзандаттың, мисалы балыктын этин алгандан көрө, балыктын этин хотя бы жумасына 2 жолу жегенден көрө арзаныраак эт эле жейлик, же болбосо этти деле жебей эле коелук деп айтып атканыбызда, малдын эти деле өзүнүн убагында, мисалы организм талап кылат, требовать этет. Кээде малдын этин жегин келет, кээде койдун этин жегин келет, кээде тооктун этин жегин келет, кээде балыктын этин жегин келет. Бирок каяктагы акчага деп акчаны ден соолуктан жогору коюп экономдобостон акчага коротуш керек, тамакка коротуш керек. Мисалы
Мисалы балык эти кымбатыраак болуп калды и арзаныраак этти алдык. Хорошо, мен мисал кылып атам, фруктунун ордуна муну алдык. Же болбосо фрукты жебейбиз. И ошентип экономдогон акча биздин ден соолукта жанагы талап болуп атпайбы, өзү организм мисалы жанагы токсикоз болгондо аялдарга айтылат, токсикоз болгон нерсеңди жегин деп айтат, себеби балада дефект пайда болуп калат. Мына ошол нерсе бекер айтылбайт. Организм талап кылган нерсени биз беришибиз керек. Организмге ошол нерсе, ошол фрукты же ошол тамакта бар витамин керек сага деп атат. Организм өзү сурап атат. Значит, биз аны чөнтөгүбүздү карап туруп жедирбей койдук, бербей койдук. Но ошол жерде биздин организмибизде барып нелер пайда болот. Ол беттеги тырыштар, организмдеги жанагы нелер дейт, сөөктөр ыңгычылдап, үн чыгарып, анан кийин белдериң уже колдоруң ошентип витаминдер азайып баштаганда бизде эмне болуп баштайт. Даже вот элементарно косметикада влажность жетпейт бетиңе деп айтат. Значит, сууну ичпейбиз, керектүү жөн эле газировка ичкенден көрө суу ич керек, таза суу. Мына ошондой нерселерди биз кылбасак, өзүбүздүн эле ден соолугубуз аксайт дагы. И бир күнү бул аксаган ден соолукка чогулткан экономдоп койгон акчаңдан көбүрөөк проценти менен ашыкча төлөп ден соолугуңду ремонт кыласың. Но ошол ремонтко эгерде если ремонту подлежит дегендей да, ремонтко еще жарасаң. То есть ошон үчүн кайра ремонт кылып ден соолугуңду 40тан ашканда ушундай болуп калып турбайбы, 50ден ашканда ушундай ден соолугу эле карап кала турбайсыңбы деп та алган пенсияңдын баарын дарыга чогултуп, дарыга кетиргенден көрө лучше ошону тамакка кетир. Лучше ошону сапаттуу, ден соолугуңа пайдалуу тамактарга аябастан тамакты кетириш керек. Бул дагы бир баюунун бир секрети. Эгерде сен акчаң көп болгону менен ден соолугуң жок болсо, мүмкүн чогултуп, тамагыңан экономдоп бир канча чогултуп алдың акчаны. Бирок сенин ден соолугуң начарлады. Сен болсо шикарный бир машина алдың экономдоп, ким минет ал машинаны деген сыяктуу да. Сен үйүңдө дворециңде ким жашайт экономдоп. Мына ошол сыяктуу ден соолугуң болуш керек. Ошол сенин байлыгыңды көрүш үчүн, байлыгыңды өзүң пайдаланыш үчүн ден соолукка эч кандай акчаны аябаш керек. Үчүнчү секрет бул дайыма эле айтылып келет, бирок биздин эмоцияларыбыз ушул нерсени аткарууга мешать этет да. Буну аткаруу жөнөкөй деп көрөбүз, бирок чынын айтканда ошол ишке келгенде бул күчтү талап кылат. Үчүнчү секрет бул, жазып алыңыздар, эски буюм теримдерди үйдөн жок кылыш керек. Угуп эле жүрөм, бирок аткарыш кыйын туурабы, баарыбыз угабыз. Мисалы мен өзүм ошондон баштаганда мен сразу жабышкам, жок, мен бул үкөм берген, бул мага подарка, эстелик, бул аке мен подарка, бул мынадан эстелик кой деп тийишпе деп атып, өзүмдү тийиштиргим келбеди. Карагыла, коркунуч, ичимдеги эмоция ушунчалык эски нерсеге байланып алган коркунуч мени кой бербей атат. Эски бул жиптей болуп мени байлап алган да. Негизи биз ооба ошентип карманабыз, бул эстелик, бул карагыла, эстелик негизинен ал буюмда турбайт эч качан. Биздин дагы бул жалган ишеним да. Мен ошол буюмду көрсөм гана ошол адамды эстеп, ошол адамды сагынамбы? Жок, ал эстелик сенин элесиңде, сенин эсиңде жатат. Да? Сени менен жашайт ал буюм менен кошо жашабайт. Но буюм эскирди, буюм сынды, бирок сен дагы деле аны менен коштошкоң келбей атат да. Мына ошондой нерсе бул эмне кармап атат аны? Коркунуч. Аны элесин жоготуп алам, тигинтип алам, мынтип алам. Бул коркунуч жакшы эмоция эмес. Мен жана айткан эмоция бул топурак деп. Бул жакшы эмес эмоциянын үстүнө сен мисалы да, вот биринчи дыйкан топуракты даярдайт да, анан үстүнө эгин эгет да, уругун себет. Топурак даяр эмес болсо, ал жерге эккен пайдасыз, ал уругун жөн эле өлүп калат. Мына топурак эмоция, биздин страх, ичиңде сен ошол нерсени эскин ажыратпай аткан коркунуч, аны ал жерге бир жакшы нерсе келбейт да, жакшы нерсе өспөйт. Ошон үчүн коркунучтан дагы эски буюмдарды жок кылыш керек. Өрттөп сал, эски күзгү кийимдер, кээде именно үйгө келгенде жыртылган кийимдерди кийип алабыз, өзүңө жакпаган кийимдерди кийип алабыз. Кийим туурасында айта турган болсам, Япониянын атайын
киносу бар, мен бөлүшөм страницамда, карап туруңуздар, инстаграмга сториске чыгарып коем, ошол кинону көрсөңүздөр. Япониянын методу бар. Мен бул методиканы даже бир өзүмдүн окуткан кызыма берген болчумун. Кара мынаны десем, ал даже буну бизнеске айландырып берди да. Буну бизнеске айландырып бергендер көп. Клининговый компания ачып, көпчүлүгү да бир кыз ушинтип ошол эле уборканы үйрөтүп баштады. То есть Япониянын секрети боюнча, уборкасы боюнча эч кандай бир жаман эски буюмдарды кармаба деп үйрөтөт ал жерде. Япониянын системасы боюнча даже бул Нобель сыйлыктарына ээ болгон ушул авторчу. Үйдүн тазалыгы боюнча эски күскү буюмдарды, кийимдер боюнча айта турган болсок, мисалы бүгүн сиз магазинден бир жаңы буюм алдыңыз, кийим алдыңыз. Ошол мисалы алган көйнөгүңүз сизге жакты. Жактырып атасыз, но бар көйнөгүңүз бар. Жолдошуңуз айтып атат, не кыласың, кече эле алдың го көйнөктү, мына мага жакты. Вот эмоция, жакшы эмоция, жакшы топурак пайда болду да. Жагып атат, значит, жаккан көйнөктү аласың, да? Бирок бир жыл кийдиң, бир жылдан кийин уже жакпай калды сага. Бирок дагы деле турат. Мен муну кымбат калдым да, муну мага ушинтип ким алып берди да, мен эмнеге берет элем, кимге берет элем, бербей коебуз. Бирок ал сага азыр радость не дарует дегендей да. Ал сага азыр кубаныч тартуулабай атат го. Мурдагыдай эмоция жок го. Просто турат. Же болбосо үйдө кийген кийимибизди айтайлык, тизеси чыгып эскирген, сени эч кандай кубандырбай атат, бирок үйдө боло берет деп кийип жүрөбүз. Кубандырбайт, сени эч кандай эмоция бербейт. Бирок бардык нерсе эмоция менен болуш керек. Эмоция бул топурак, да бир жолу айтып атам. Ошон үчүн ал нерсени жок, эмне үчүн кармап атасың? Сен коркунуч. Ар бир нерсе эмоция менен, ар бир чөп дагы топуракка өсөт, билесиз, Значит, сен азыр аны, сен ал кийимиң кубандырбай атса, сонун топурак болбой атса, значит, башка топурак болуп атат. Коркунуч топурак, же болбосо сараңдык, түгөнүп калат, жок, экономдош керек. Каяктагы вот коркунуч да бул, түгөнүп калсам эмне кылам, онун көрү ушинтип экономдоп турайын деп аткан сараңдыктын топурагына менен сен жашап атасың азыр. Ошого сен акча эгейин деп атасың да. То есть бул коркунуч. Ошон үчүн эски күскү кийимдин баарын, жыртылган кийимди бирөөгө бере албайсың. Аны өрттөп салыш керек, жок кылыш керек. Second hand деген бар, бизде. Second деген бул англисче экинчи деген сөз. Second hand экинчи кол. То есть Европада ушундай бир традиция бар. Бир гана кийимдер эмес, алар буюмдарынан бери уже кубаныч тартуулабаган кийимдерди, буюмдарды алар сөзсүз түрдө чыгарып салат. Бул аларга салт, уже жаңы жылда жаңы нерсе менен баштайбыз деген бүт уже жакшы эмоция бербегендердин бардыгын алып чыгып салышат. Таза тузаларын экинчи кол алып кете берет. То есть кийими бүтүн. Мисалы бир сенин кийип жүргөн көйнөгүңдү бирөө жактырды. Жакшынакай экен, менде да болсо жакшы экен, эсличө мага бере деп койду дейлик. Значит, ошол адамга жакты. Значит, ал сенин көйнөгүң ага дагы бир жашоо тартуулайт экен. Дагы бир кубаныч тартуулап атат. Экинчи жашоо да. Значит, сага кубаныч тартуулабай атса, бер ага. Аны кубандырып атпайбы? Пускай ал сүйүнсүн деген сөз, Ошентип ал сүйүнүш керек. Экинчи кол дагы кубандырып атат. Значит, ал дагы радость тартуулай алат экен да, көрдүңүздөр, ошончо. Үйүңөрдү сортировка кылып, эски кийим, эски буюм, просто кийимиңди карма өзүңө. Кубандырып атабы сен, значит, кийесиң. Кубандырбай атабы, лучше аны менен вот киндигиң үзгөндөй кээ бир буюмуң менен коштошуп эле ушунчалык прям руханий сиңип калат ал сага. Кой бериш кыйын, но кой бериш керек. Ошону кой бергениңерде кадимкидей жеңилдейсиң, кадимкидей бошоносуң да. Мен аны өзүмдөн сезгем, ошон үчүн сөзсүз түрдө кылып көрүңүздөр. Бир гана кийимдер эмес, буюмдар. Сынып калган буюмдар, жамалып жүргөн буюмдар, то есть эски күскү идиштер, мисалы да, чекеси сынган идишти так биз кармабайбыз, ошол жакшы адат вот бизде. Бирок кээ бир адам кармап жүргөн болсо ыргыт калат, сынган идиш, ал кубаныч тартуулабайт, бул деле коркунуч уже, жок, ким берет деген ишенбестик да, вот каяктан келерди ишенбейсиң, дагы бир жаңы буюм келерине ишенбейсиң. Сен бошот, ошол местаны ошол жерге келет, местаны бошот. Эскини сактап жүрүү деген нерсе бул как будто толуп турган идишке, толуп турган нерсеге, сууга, банкадагы сууга кайра үстүнө куя бергенге барабар да.
а сен ошо банканы бошот, ал эскирди уже. Бошотсаң ошо жерге сен каалаган, сени дагы көбүрөөк кубандыра турган, ал сени кубандырбай атат, бирок банкаң толуп турат. Просто бошот, коштош ошо нерсе менен кайрадан сенин банкаңа жаңы нерсе келет. Кийимдер, буюмдар дедим, үйдөгү эски күскү нерсе. Кээ бир адамдар үйлөрүн алмаштырат. Кээ бир адамдар даже жумушун алмаштырат. Бизде айтат, дарак бир жерде көгөрөт деп карманып жүрө беришет, бир жерде отуруп кармана берет да. Мисалы, менин тактикам мындай да, бир жерде отуруу, наоборот, бир жерде көгөрбөйсүң, көктөп кетишиң мүмкүн кайрадан. Көгөрүү деген нерсе, эгерде сен бир жерде бир кесипти, мисалы, мен эгерде вот психологияны алсам, психология жагын аябай мен тереңдетсем, ушу бир эле кесимдин үстүнөн аябай иштесем, мен мыкты психолог болуп чыгам. Мына ошол мен мыкты илимимди мен бир эле жерде иштебестен, кааласам онлайн иштей алам, кааласам дүйнөлүк рынокко чыга алам, кааласам дагы бир башка жерден иш алам, чынбы? Бир жерде отуруштун кереги жок. Наоборот, разный чөйрөнү проба кылыш керек. Чөйрөңдү тез алмаштырып турган жакшы. Даже чөйрөнү алмаштырышың керек. Кээ бир адамдар мүмкүн сенин эски жашооңду элестетет, мурда кыйналган, кайгырган күндөрүңдү элестетет. Андай адамдарды тоже лучше алыстап, сени кубандырган, ошону ээрчигиң келет, ошону турагың келет, ошондон бир үлгү алгың келет, ошондой адамдарды ээрчиш керек. Тоже чөйрөңдү алмаштырышың керек. Чөйрө аябай влиять этет. Бир гана кийим буюмуңду эмес, даже үйдү алмаштыргандар, аябай сонун адат бул дагы. Жерин алмаштырышат кээ бир адамдар, бул жерде өнбөдүк, өспөдүк, давай бир башка шаарга. И ой жүгүртүүнү алмаштырыш керек. То есть эски ой жүгүртүү, мисалы, ой мынсең болбойт, ой карамышык өтүп кетти, эми ишибиз жүрүшпөйт деген адатты таштап, уже азыр аң сезим өсүп калган акылдуу мезгил. Мышык өзүнчө бир мышык, ал жол болгон үчүн өтөт, ал сенин жолуңа эч качан турай албайт, ал сен мына жериндеги ошол кара мышык жолунду тосто деген ишенимиң турайт. То есть ушуга окшогон бир негативный биздин ишенимдерибизди да жаңылаш керек. Азыр заман аябай өнүккөн, билимдин өсүп, далилдери агылып аткан мезгил да. Ошондо отурса дагы ой болбойт, ой мынтет деп отурган нерсе болбойт. Полный жаңылаш керек. Эски нерсеге карманбаш керек эч качан. Эски нерсенин уже, мисалы дейлик да, түшүн берип бүттү. Мисалы, бир дарак өстү дагы сизге бере турган мөмөсүн берип бүттү. Бирок дагы деле кармап туруштун кереги жок. Ал уже карыган дарак уже сизге мөмө бере албай калды. Чириген, мисалы, 5-6 арар жеринде курт баскан мөмө чыгарып атса, сөз не кылыш, кыйып салыш керек. Ордуна кыйып сал да, местан ээлебей башка жаш көчө дегип кой деген сөз. Мына ошон үчүн старый нерселерден, эски сени кубандырбаган нерселерден бошонгонду дагы адат кылыш керек. Бул нерсе өтө чоң адамга энергия берет. Аткарып көргүлө, ишенбесеңер. Эми силер ошол коркунучтан бошонгон, не только буюмдан бошоносуз, ошо буюм менен кошо сизди кармап турган коркунуч, буюм менен кошо өстүрбөй турган ишенбестик, буюм менен кошо кармап турган өзүңө болгон шектенүү, ушулар кетет. Сенин ичиңде энергияң бут, негативный эмоция бошойт, буштук калат, свободаны сезесиңер. Төртүнчү байыта турган нерсе, же болбосо ошону аткарып аткан болсоңор байытпай турган нерсе, бул карыз. Карыз айрыкча туугандарга карыз. То есть, мындайча айтканда, көпчүлүк 70-80%, то есть 70-80% уруш жаңжал үй бүлөдө, күйөө аялдын ортосунда, бул акчанын айынан. Даже ушул эки адам акчанын айынан урушат. Акчанын жоктугунан эмес, просто акча бербейсиң, акча албайсың, акча туура кылбайсың, ушундай нерселер, акчаны туура колдонбогондон. Негизи туугандарга бергенде, туугандар көбүнчө бизде тез эле ал тууганымды ал не кылып коюптур, бердим, акча болгондо берем да деп кээде бир кенебестик кылып коет. Бар, кээ бир өзү билет, тууган болсо дагы алыш беришти туура мамиле кылган, өзүн туура дисциплинага, тартипке салган адамдар бар. Алар акча жагынан уже тууганың болсо дагы туура сүйлөшүп, кайтарып убагында. Но көпчүлүк туугандар көнүп алат дагы, тууганым чыдайт да, отурат да деп кээ бир бербей деле коет, ушинтип унутуп да калат да, бирок тигил адам деле ал өзүнүн рызкысын берди да.
не кылып баштайт, уже кыжалат болуп баштайт, жек көрүп баштайт, ошол адамга негативдүү сезимдерди сезе баштайт. Анан ортосунда бир аралык алыстык пайда болот. Мына ошол алыстык туугандарды алыстатып салат. Ошон үчүн то есть кээ бир адам вот бергенге вот лишний акчаңды бөлүштүрүп атканда, хорошо, лишний акча алып кой дагы, ошондо карызга бер, бирок күтпөсөң сен тынч жүрөсүң. Даже кээде вот атаңа апаңа берип атканда жаныңдан акчаңдан өзүңө коротуп аткан акчадан суруп бериштен ичиңде баягы эски буюмуңдан ажырап аткан сыяктуу эле бир сезим келет да, зорго вот коркунуч, сараңдык деген сыяктуу уф деген сезим менен бересиң. Көрдүкпү? То есть ушундайда бир сезим, бул ата эне тууганыңды ылгабайт. Просто сезимди биз адам өзүбүз контролдошубуз керек. Лишний акчаңды алып койсоң, коркпой бересиң. Тууганыңа бере бересиң. Бирок тууганың менен туура сүйлөш деп бизде да калып кеткен сөз бар. Мамилеңди алыстаткың келбесе, анда лучше акча бербе. Тууганыңа жакшылык кылгың келсе, лучше балык кармап бере бергенден көрө балыкты кармаганды үйрөтүп кой. Мисалы, вот ошо акча келе турган нерсени окутуп кой дагы, окуган билиминин акчасын төлөп кой. Мына ошол сенин тууганыңа кылган чоң жардамың болот. Мына ошол нерсе ошолдон канча акча тапкан сайын сени эстеп турат. Балыгыңды жеген сайын кайра дагы балык бербейсиңби деп сенен сурап турат. Бул жаман адат. Бирок ал бере бергенге, конечно, ал бирөөнү тажайт. И андан көрө тууганың болсоң дагы лучше түз эле жашайын деп мамилеңди алыстатып салат. Ошон үчүн кыжалатчылыктан, коркунучтан сени алыстата турган, сени ошондой сезимдерди каалабасаң, эгерде ушундай сезимдер сенде, анда тууганың менен чындап алыш бериш акча жагынан андай кылбаш керек. Лучше бир акча табышты үйрөтүп кой лучше. Дагы кийинки бешинчи бул эреже өзүңө сага рахат тартуулай турган ишти аткар. Мисалы, биз жан багыш керек деп эле биз любой ишке даяр болобуз дагы, даже кара жумушка, кээде 3-4 жумушту бир алып алабыз дагы, акча иштеп таап, бирок ошол акчага мына мен канчасын көрөм, бир дагы тойбогондор бар, бир дагы тешеги жабылбагандар, тешек тепишиси жамалбагандар бар. То есть сен көп иштеп көп тапканыңдан зависит этпейт. Сен чарчап атпайсыңбы? Сен уже ден соолугуңду жеп атпайсыңбы? Тапкан акчаң кайра эле ден соолугуңа ремонтко кетет да, значит мынтип сен байыбайсың да, туурабы? Сен мисалы өзүңдүн бир иште иштеп атасың, ошол ишиң сага жакпайт. Уф деп барасың, уф деп келесиң, уф деп ушул ишти көргүм келбейт дейсиң, барасың. Бирок ал иш жакпай атса эмнеге алмаштырбай атасың? Эмне сага жаккан ишти тандабай атасың? Сен канчалык жакпаган ишиңди уфулдап кылган сайын, ошол ишиң ошончолук сапатсыз болот. Алган акчаң баары бир сенин муктаждыгыңды жаппайт. Ал курсаңды тойгозушу мүмкүн, кийимиңе жарашы мүмкүн, той топуруңа жарашы мүмкүн, бирок ашыкча нерсеңе өнүп кетишиңе ал нерсе жарабайт. Ошон үчүн вот кесипти дагы сүйүп тандаш керек. То есть сен тамак жасаганды жакшы көрө турсуң, мисалы, тамакты жасаганда сен ушунчалык мээрим төгүп кыласың, сүйүү берип кыласың, сенин тамагың даамдуу. Аны бардыгы жегиси келет, значит, ошол тармакты өнүктүрүшүң керек. Кимдир бирөө просто бир нерсени вот телефон оңдогондон жакшы да. Анда телефон оңдо. Эмне кыласың сен бир жерде кресло болсо? Эмне кыласың сен мугалим болуп, хоть даже мугалимдердин айлыгын көбөйтүп койсо дагы ал жерге киргениң менен, бирок сен окуучуларды көргөндө көңүң айланат. Сен вообще кагазды көргөндө чачтарың туруп калат. Антип иштештин кереги жок. Ал сага кайрадан нерв кылып атат сени, нервничать кечке психовать этесиң, кайра ден соолугуңа жейсиң, еще сен балдарга билим бербесең, кайрадан аны балдарды инвалид, руханий инвалид кылып коесуң. Ошон үчүн лучше сүйгөн ишиңди танда. Вот сүрөт тартуу мисалы да, вот Пикассо жөн эле сүрөт тартат, сүйөт ушул ишин. Сүрөт тарттı, каяктагы фигуралары карасаң түшүнбөйсүң. Мисалы мен түшүнбөйм анын сүрөттөрүн, бирок анын баасы Пикассо өзү жок болсо деле дагы деле миллиондоп турат. Себеби ал жерге ал сүйүү менен тарткан, сүйүү менен кылган. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кесипти сүйүп тандаш керек. Эми мына жерде мисалы карасак,
жаш өтүп калганда вот пенсия менен гана жашап калат да. Эч качан адам билим алуудан токтобош керек, билим берүүдөн токтобош керек да. Азыр ушундай сонун өнүккөн мезгил, мисалы жашың өткөн сайын, возрастың өтүп денең карыган сайын, бирок сенин акылың жогорулап атпайбы кайра, ата энем сиздерде азыр наоборот мудрость жогору депчи, акылмандык жогору. Бир интернетке чыгып бир кеңешиңди бер, да? Ошол өзүңдүн вот басып өткөн өмүр жолу бир да, баардыгыбыз бир эле жолду баратпайбызбы? Аларда уже жашы өткөндө бирок акылмандыгы көбөйөт, ошондо өзүнүн кеңештерин бөлүнүп деле YouTube'да, Instagram'да канча деген подписчик жыйнайт, канча деген адамдардын ыраазычылыгы алат. Бул деле акча. Туурабы? Мына ошентип деле акча тапса болот. А биз просто критке чыгарып коебуз да. Ким угат, ким кантет, бул коркунуч, бул ишенбестик дагы деле. Көрдүкпү, жанагы эле эмоция. Ошон үчүн акча табуунун жолу көп, өтө көп. Миңдеп, миллиондоп акчанын түрү көп. То есть башкача ой жүгүртүш керек да. Башкача ой жүгүрткөн адам вот именно проблемадан ал акчаны ойлоп табат. Мисалы, стресс. Интернетте канчалык видеолор бар, жаман видеолор бар. Мына ошолор коркунучтуу видеолор бар. Адамды тез эле памятиси толтуруп коюп атат деген сыяктуу, биздин эмоциябыз тез эле толтуруп коюп атат. То есть стресс, депрессия деген нерсе бул негативный эмоциянын пресс болуп калганы. Депрессияга азыр жаш балдар деле, чоңдор деле депрессияга да наоборот, интернет көп колдонгондор кайра депрессияга түшүп атат, стресс, көпчүлүк ооруну медицина айтат, стресс менен кабыл алып атышат, депрессия. Но аны медицина лечение кыла албайт да. Ал депрессия бул просто сени жанагы даже телефонду биз апдейт кылабыз, обновление кыл деп телефон сага утуру келип турат. А эмне үчүн сен ичиңде толуп калган нерсени обновление кылбайсың, жаңылабайсың, эскилерди удалить кылып жаңылар ставить. Өзүң просто обновление кылышың керек адам. Это бул жашоонун процесси ушундай. Постоянно биз обновлять этип турушубуз керек. Эскиге жабышпашыбыз керек. Стресстен кээ бир адам вот бизнес кылып коет да. Мен мындай кылып, сени стресстен чыгарам. Бүт стресстин баары ошол жака кетти. Көрдүкпү? То есть азыр акча кыла турган багыттар, булактар өтө көп. Просто ичиңдеги коркунуч сени кармайт. Мына ошон үчүн өзүңө жаккан нерсеңди тап, сен эмнеден рахат аласың, кайсыл иш сага рахат берет. Ошол ишиңди аткар. Эгерде сен мисалы бир бут кийим тиккен адам айтып атат, мен бут кийим тиге берип дейт, ушунча 40 жылдан бери. Уже дейт курсак багыш керек дейт, бирок мен уже жанагы майдын жытынан дейт, ошо колдонгон майдын жытынан уже чыдабай баратам, көнүм айныйт дейт да. И бир совет алды дагы кеңеш. Значит, сен ошол билимиңди, 40 жылда алган билимиңди окут балдарга. Окутот, мурун бут кийим тигип алган акчама караганда дейт, мен азыр окутуп көбүрөөк акча алып атам дейт. Көрдүңүздөрбү? То есть бир аз башкачараак вот критическое мышление азыркы балдарды эмнеге үйрөтүшүбүз керек? Азыр өзүбүз эмнеге үйрөнүшүбүз керек, Бул логикалык ой жүгүртүү, критикалык ой жүгүртүү, бир аз эле ой жүгүрт, башкачараак ой жүгүртсөң, сен ошол көйгөйүңдөн наоборот акча табасың. Сен өзүңдүн орууңдан деле акча алып койсоң болот. Бир оору көп ооруйсуң, ошол орууңдун издендиң, дарысын таптың, значит ошол дарысы менен бөлүш, то есть, то есть, кийин бул 5-чи секрет болду, Ошон үчүн бул жерде акча табууга карып калдым деген нерсе болбойт. Жаш өтүп калса, анын акылы кайрадан жогорураак болуп калды. Наоборот, ушу акыл насаат менен бөлүш. Акыл насаат азыр баарына керек. 6-чы секрет бул азыр ушу интернеттин айынан көпчүлүгү өзүнүн акчасын, топтогон акчасын, бекиткен акчасын, жебей ичпей, баягы туура тамакка, кийимине, жаңы буюмуна иштетпестен чогулткан акчаларын түшүнбөгөн нерселерге интернеттен көрүп эле жанагы вау деп турган эмоция, вау деп турду, сразу акчаны ошого салып берип жок кылып коюп атат. 6-чы секрет бул билим ал и түшүнгөн нерсеңе гана акча вложение кыл. Инвестиция деген бул эң жакшы нерсе. Мисалы, Европанын эли биз таң калабыз да, эмне эле булар иштебейби, кечкеле дүйнө кыдырып саякаттап жүрөт. Булар инвестиция менен жашайт. Алар только ушундай өнүп өсүп аткан компаниялардын бир үлүшүн алып алышат, акциясын алып алат дагы. Ал компания иштей берет, ал каякта жүргөн ага маанисиз, иш жүрөбү, саякаттап жүрөбү, уктап атабы,
компания иштейт, ага ошол үлүшү бар үчүн акча төлөй берет. Бул инвестиция, бул эң жакшы нерсе. Бирок азыр интернеттен айынан инвестицияны көбүнчө алдагандар чыгып атат. Бирок мындай өзүңдүн интуицияң деген бар, өзүңөн сурасаң, бул чындап эле ушундайбы, изилде, сура, интернеттен изде, источник башка булактардан изде, канчалык бул реалдуу компания же бир мошенник мени алдап атабы. Жөн эле эмоцияга алданып кеткендер бүт акчасын берип берет, үйүн сатып берип бергендер дагы канчасы болот. Канча ыйласаң дагы ал мошенник көбүнчө көп болсо 2 жыл 3 жыл отуруп чыгып туруп кутулуп коет, сага эч ким акчаны кайтарып бербейт. Бирок ал мошенниктен эмес, сен өзүң ал жерде билимсиздик кылдың, өзүң түшүнбөгөн нерсеге берип койдуң. Ошон үчүн көзүң жеткен, өзүң ишенген, ал сага только маалымат берди. Ал маалыматты талдоо биздин өзүбүздөн. То есть байлык алып келбей аткан нерсенин көптүгү дагы бул адамдын түшүнбөстүгү. Бар акчаңды, бар байлыгыңды берип коюп атасың. Ошон үчүн түшүнгөн нерсе менен гана иштеш керек. Түшүнгөн нерсе менен. Жетинчи билим, жетинчи секрет бул билим. Билим да билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген сыяктуу. Билегиң менен сен көп болсо белгилүү бир жаш курагыңа чейин, көп болсо 30га чейин жеңерсиң адамдарды, канчагадыр бир эсептелүү адамды жеңесиң. Бирок билимиң менен сен миңин жеңесиң. Мындайча айтканда сен эмоцияңды башкара аласың. Канча деген проблемалар карала, азыр бардыгы вот фундамент знания деп турат. Бүт азыр мен 7 айткан эрежемдин бардыгы ушу билимге келип бекитилет. Бардыгы билимдин негизинен келип чыгат. Сен билсең, мисалы да, билсең ошо коркунучуңду башкара аласың, билсең ошол эски буюмдардан өзүңдү арылта аласың, билсең сен көп мошенниктерден арыла аласың, билсең сен тууганың менен да туура сүйлөшө аласың деген сыяктуу. Сенин билгичтигиң, эмоцияңды кантип башкарыш керек, финансыны кантип башкарыш керек. Ошон үчүн инвестицияны билимиңе кылгыла. Канчалык билим алгандан болгондо дагы туура билим алгандан. Азыр билим жагынан дагы жанагы не деп коет, инфо-цыганы деп коюшту го. Инфо-цыганы, то есть билим жагынан мошенниктер да толтура. Мисалы менин курсумду окуп чыгып алды да нарака барып ошону чала була кылып сатып атат. То есть өзүң аткарып көрдүңбү? Өзүң ошол билимдин сезимдерин сезип көрдүңбү? Жок, мен жөн эле баягы китептен карап айтып берип атам. Жок, билим андай эмес. Билимди китептен окусаң дагы, китеп мага башкача ачылат, сага башкача ачылат, үчүнчүгө башкача ачылат. Китеп ар бирге башкача сүйлөйт. А сен менин алган билимимден эмне алдың? Эмне алдың? Бир нерсе түшүндүң? Ошол түшүнүгүң билим болот. Көп мен сүйлөгөн 1 сааттык, мен азыр сиздерге 1 саат сүйлөп атам. 1 сааттан азыр угуп аткан адамдар ар бириңиздер бирден ачылыш алдыңар. Мындай экен. Болду, ошол силердин билимиңер. 1 саат мен азыр ар кимге айтып атам. Бул жерде ар ким өзүнүкүн алып атат. Ошол билим болот. Силер баардыгын жаттап калган жоксуздар. Ошон үчүн ошончолук билимден, бир китептен бүт ошончолук 300 бет окусаң, 300 беттик сен билим алган жоксуң. Бир эле нерсе түшүнөсүң ошол нерседен. Көрдүңүздөр, ошол сенин билимиң болот. Ал эми билим алгандан чарчабаш керек. Билим алдың, туура эмне керек, вот ар турдуу эмес. Үй бүлөдө мага мамиле керек азыр, жолдошум менен мамилем жакшы эмес. Балдарымды тарбиялоого тарбия билимин керек, или акча билимин керек, эч акчамды жогозо, ден соолук билимин керек. Вот керектүүнү ал. Ошол жерде айтылган инструкцияларды аткар. Азыр мен силерге азыр мына 7 адатты айтып атам, ошону аткарып башта. Бүгүндөн баштап 21 күнбү, 1 айбы аткар, күн сайын аткарсаң, сага бул адатка айланат. Адат бул тагдырым. Пейлиңе жараша адат бул пейил да. Адатыңа жараша жашоо келе берет уже. Көрдүк, билим. Мындайча айтканда, сиздер күн сайын финансы жөнүндө тема болуп аткандан кийин, значит, финансылык сизди ушундай бир сизге финансыңыз жуга турган, финансыңыз сизге кызмат кыла тургандай, сизде кала тургандай кылып, сизге акча өзү кызмат кыла тургандай кылган адаттарды айттым. Значит, күндө бирден кадам жасап туруш керек, күндө. Бизде бир адат бар, кечеги тапшырманы аткарбадым эле, бүгүн азыр экөөнү бирге аткарып коем. Эртең той поюм бар, бүрсүгүн үчөөнү бирге аткарып коем. Бул туура эмес. Жашоону алдай албайсың. Жашоонун мыйзамына так сүйлөш, туура сүйлөш, все. Значит, күндө. Хоть 10 минуттан убакыт бөл, но күндө. Бул жерде анда алдай албайсың. Мен үчөөнү бирге аткарып коем, мен мынтип коем, бир күн оптум кылып коем. Антип адамды алдашым мүмкүн. Но
жашоону алдай албайсың. Адам да бир жолу ишенет, эртеси мындай адатты мисалы мага деле тапшырмада айтышат. Мен айтам, мындай адатты кылсаң мен сени окута албайм, потому что сенин результат чыкпайт. Эртең айтасың Гүлзинада окудум деп, и Гүлзина сабактар ушундай деп, сен мага наоборот вирус болосуң. Лучше окубай эле кой дейм. Өзүңдү тартипке сала албасаң, өзүңдү күн сайын өзүңдүн өнүгүүңө, өсүүңө, эртең өзүңө финансың эркин болсун деген билимдерди айтып атам. Сен, значит, ушуну бир күн сайын 10 мүнөт ушул өзүңдүн өнүгүүңө, өзүңдүн бир эркин жашооңо 10 мүнөт бөлө албасаң, өзүң кыла албасаң, адат мен берип аткан билимди колдоно албасаң, анда мен эч нерсе кылып бере албайм. Жашоо андай эмес, жашоо сага знание берет. Но аткардың, сен алып калдың. Атка албадың, значит, ал кете берет, жашоо өтө берет. Ошол сыяктуу күн сайын бирден кадам жасасыңыздар керек. Жок дегенде, мисалы бүгүн финанс жөнүндө китеп окуп баштайм, кой. Күн сайын 10 мүнөттөн китеп окуйм. Жанагы айткан, кой, мен азыр бүгүн эски идиштеримден арылайм. Эртең эски кийимдеримден арылайм. Бүрсүгүн эски буюмдарымды алмаштырайын. Кийин ушу чөйрөмдө бир сыра карап коеюн. Күн сайын бир нерсе кылып атам мен. Значит, мен кайка барып атам? Мен өзүмдүн кыялымдагы жашоого баратам. Мен өзүмдүн ушул акча эркиндигине баратам. То есть акча деген нерсе бул көп иштегенде эмес, көп тапканда эмес. Акча деген нерсе сен көп табасың, бирок бир жагынан кармай албайсың. Бар өтө чоң акча тапкандар бар күнүнө, бирок дагы деле үйү жок жашагандар бар. Дагы деле үйүндөгү нерсесинде дагы деле максаты сынык тепишти жамалбагандар бар. Потому что башка жагынан аткарбайт. Ушундай бир адаттар, ушул адаттарды сөзсүз түрдө аткарыш керек. То есть, көрүңүздөр, акча чогултуп баштоо, мисалы мен жана айттым, кара күндөргө, же болбосо черный касса дегенди алмаштырыңыздар, золотая касса деп алмаштырыңыздар. Максат саякатка деп чогултуңуздар акчаңыздарды. Алмаштырың конвертке, бул саякатыма, бул тойго, үй тойго, тигиге, буга деп чогултуп баштасаңыздар, ошол нерсени тартасыздар. Эмнеге чогулса ошо тартылат. Значит, күн сайын кандайдыр бир адат алып келесиз. Жашыңызга караңыз, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды караңыз, эмнеге кызыгам мен. Мен ушунчалык айдоочулук опытым бар. Азыр мына мисалы вождение, вожденияга канча жолу барасың? 8 жолу, 9 жолу, кээ бирлер 3 айлап экзаменден өтүшпөйт. Значит, сенде ушунчалык сиздин жашыңыз бир уракка барып калды. Сиз мисалы водитель болуп иштеген болсоңуз, айылдаштарыңды алып кел дагы окут. Кел, мен сага вождениени үйрөтөйүн. Окут, вот ошондон бир аздан тыйын тыпыр алсаң деле, зато сен акчасыз калбайсың. Ал барып сага дагы бирөөлөрдү алып келип берет. Азыр эч ким автошколада окутпайт, барат, атын жаздырып коюп барып келип отуруп эле жүрүп атышат. Практикада үйрөнсө бул эң жакшы. И тем более вожденияга барып эрте өтүп алса, ал деле убактын экономдойт, акчасын экономдойт. Мына ошондой. Караңыздар, акырында эмне деп айтам? Жалкоолук. Мисалы, мен азыр билимдерди айттым. Бул билимдер өтө баасыз билимдер, баа жеткис, баасыз эмес, баа жеткис. Буга эч бир адам акча төлөп айта алат. Акча бул менин убактыма төлөшү мүмкүн. Мисалы, окуп аткан курсумдагылар, менин убактым, бирок бул билимдин бул баалуулугу өтө жогору да. Мен сиздерге ушундай билимди бердим. Бирок сиздер мына азыр ушул билимден деле, азыр ушу мен айткан 7 нерсени сактасаңыздар деле жашооңуздарды чоң өзгөртө аласыздар да. Эми аткарбагандар кандай болот? Жалкоо, уже көнүп калган мындай адат. Ушунсем эле болуп кете беле, мындай болот беле, жалкоо адам. Ал, значит, туруп калган адам. То есть сууну караңыздар. Сууну деле бир жерге тургузуп койсоң, суу дагы жыттанып баштайт, суу дагы айнып баштайт. То есть жалкоо адам андан толук чыкпайт. Ал өзгөрө албайт, пока өзүн кыймылга келтирмей сайын. Ал качан кыймылга келип баштаганда, өзүн кыймылдатып күн сайын жок дегенде бир кадамдан жасап өзүнүн максатына аракет кылганда, ошондо ага акча дагы келе баштайт. То есть сен канчалык аракет кылсаң, сен кыймылдасаң, акча сага ошончолук аракет кылат. Сен туруп калдың, акча сенде сага карата келбейт, акча да туруп калган болот. Көрүңүздөрбү кандай секрет? Бул жашоонун ушундай мыйзамдын секрети. То есть биздин адаттар, эгерде бул жалкоолук адат болуп калса, анда азыр айттым, сиз застойдо турасыз. Мында күтпөй эле коюш керек, ал экпеген жерден кантип урасың? Кыймылда, аракет кыл, күн сайын бирден кадам кыл. То есть сенин адатың бул сенин тагдырың.
адат сен өзүң тандайсың, өзүң чечесиң. Мына билимди мен берип атам. 1 саат өтө сонун азыр өтө баалуу билимди бердим сиздерге. Байгың келеби, значит, байдын адаттарын туурап жаша. Үйүңдө отуруп деле ошо байлар кантип отурат, кантип сүйлөйт, кантип столдо өзүн алып жүрөт, ошону туурап атсаң деле сен байлык чакырып аткан болосуң. Ал байлык сага келет, күткөн жерге келет. Бирок мен азыркы айтып аткан нерсени кылбастан, дагы деле баягы коркунуч менен жашай берип, эски буюм, эски кийимдер менен жүрө берсең, сактагың келбесе, значит, сен кедейликке көнүп калдың, удобный болуп атсак, ал сенден кетпейт. Аны кетиргиң келсе, сен, значит, башка жака бурулушуң керек. Туура адаттарды өзүңө үйрөтүү, туура адаттарга, бул сенин узундун убактыңды экономдоо. Эгерде азыр ушул эски сен уже вот эски адат вот дарак уже берип бүттү түшүмүн. Ал уже бербей калды деген. Сен мисалы адаттарың сен уже жашооңо ушул абалга алып келди. Значит, бул адаттарыңдан сен жакшы жашоону көрбөй аткан болсоң, значит, алмаштырышың керек. Сен адаттарыңды өзүң башкарбай атсаң, сен убактыңды өткөзүп атасың. Убакыт бул өмүр. А эгерде сен ушул убакыт адаттарыңды жакшы башкарсаң, сен өзүңдүн өмүрүңдү башкарып атасың, сен убактыңды башкарып атасың. Эртең 10 жылда өтөт, 5 жылда өтөт, бирок дагы карап, ошону кыла бербептир менен көрсө, ошондо Гүлзина туура айткан экен дейсиң. Бирок эмне кылган болосуң, ушу убактыңды өткөзүргөн болосуң. То есть өнүгүү бир күнү лап этип келип кала турган нерсе эмес. Экпеген эле жерден жөн эле чыгып келе турган нерсе эмес. Өнүгүү бул күн сайын жасай турган практика. Күн сайын кандайдыр бир адат, кандайдыр бир кадам ташташ керек практика. Мына ошондой билим бул урук. Мен асты сиздерге бердим билимди. Урук бул урук. Алыңыздар да ушу урукту эми өзүңүздөрдүн адатка айландырсаңыз, адаттарыңыздар бул топурак. И жашооңуздардын өнүккөнү бул сиздин түшүмүңүз болуп калат. Анан жашооңуз өзгөргөндө сөзсүз түрдө мага YouTube'да же Instagram'да комментарий жазып коюңуздар. Бул өтө баалуу билимдер, алыңыздар, колдонуңуздар. Видеону мен YouTube'га сактайм. YouTube'дан алып конспект кылып алыңыздар.